Men joldoşum menen жашагым келбейт. Анткени аракты ичет. Шымына заара төшөккө кое берет. İştegen акчасын карматпайт. Жашаганыма 10 жылдан бери bir аргасыз жашап келдим. Кыйналып турмушка чыкканымдын себеби карыган атасы бар эле. Ошону караган эч ким жок болгону үчүн чыккам. Жашап кетебиз го дедим. Ата каза болду. Ортобузда бала жок. Мен мындай жашоого чыдай албайм. Динден кабары болсо да аракка берилип кетти. Даватка чыгып жүрдү. Болбоду. Кийинки күндөрү кордук көрсөтө баштады. Өзүм жалгыз кызмын. Апам эле бар. Жолдошумдун туугандары кайненем мени жактырбайт. Оорукчансың дешип кыйналып жашоодон тажадым. Кандай кылсам болот? Кеңешиңиз керек. Кетип калсам күнөөгө батпайм го. Мага таза ыймандуу, ниети таза, намаз окуган, толук динден түшүнүгү бар адам болгум келет мен. Рухум кыйналды, үйлөнүп жатам. Иншалла, Алла разы болсун. Жашоосу өтө татаал экен жашооңуз. Кудай таалам сизге жеңилдик берсин. Алла таала Кур'ан-ы Керимде İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hatta yugayyiru mâ bi anfusihim. Allah Taala Kur'anda aytıyor. Özüңөрдү өзгөртмөйүнчө мен силерди өзгөртпөймүн деп Kur'anda айтып атса. Ошондуктан күнүнө пайгамбардын өмүр баянынан бир аз окуңуз, арабча Kur'ан окуган үйрөнүңүз, кайсы кесипке өнөргө аялдарга ылайыктуу. Ошолорду үйрөнүңүз, үйдө отуруп албаңыз. Кыскасы, кейип отурганга убакыт калбаш керек. Шунчалык жанталашып, изденип, бизде Кудайга шүгүр, тил жагынан, тил үйрөнүү жагынан да ая өнүккөн. Жана шеф поварлуу айттык го жана кулинарный бүт ушундай окууларга кирип аласып, өзүңүз өйдө көтөрүңүз. Ана Кудай буйруса, баягы бир адам көзүн көтөрүп келсе, мен көзүм оюп алдым деп. Көзүн оюп алган адамды чакыртып, андан сурак алмайынча чечим чыгарбайт. Эмне үчүн? Балким бир көзүн ойдурган адам анын эки көзүн оюп алган чыгат деп. Ошондуктан Кудай таалам сизге оомат берсин. Барган жерде гүлдөткөн аял болот, өнүктүргөн аял киши болот. Аялдарда толук сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок тагдырдын тамашасы ар кандай сизге бир аз мондай кыйынчылык дуушар болотуптур. Сабыр кыласыз. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Алла таала Кур'анда айтат го, бисмиллахир-рахманир-рахим. Васбир ала ма якулун. Адамдар айтып аткан нерсеге сабыр кылып кое бер деп. Адамдар айта берет деп. Ошондуктан Кудай буйруса жана жогоруда айткандай аракет кылыңыз, өзүңүз өнүгүңүз, жолдошуңузда бир не иш жагатага, ошол иштер менен аласытып алдыга жетелесеңиз Кудай буйруса баары жакшы болот. Эгерде болбой турган болсо жана кетип калсам болот деппайсыз, кетип калганга болбойт. Ачык, башыңызды ачып, жолуңузду ачып, эгер такыр болбой турган болсо, анан бөлөк өзүңүздүн жолуңузга түшсөңүз болот. Болбосо андай жолго барбаш керек. Себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Allah Taala adal деп эсептеп койгон нерселердин ичинен эң каарын келтирген бул талак деп. Талак берүү деле адал, бирок Алла Тааланын каарын келтирет. Качан ал такыр жашаганга болбой калды, мүмкүн эмес деген учурда гана талак суралат, талак берилет.